Токмок шаарында жүрөбүз. Гос регистринин астында турабыз. Заявка чыктаганыбызга мына буюрса бүгүн 1 ай 27 күн болот. Буга деле жолдошум күбө да, күбөнүк айтамай точно үй алабы. Бул Ихсан кооперативине толук ишендим. Көп эмелерге, пирамидаларга катышып эле акчасын жедирип келген буга чейинчи. Үч жерден документ топтоп келип, кайра 2 күндөн келип Назирага тапшырдым. Буну мен да бердим, муну подружкам да берди. Подружкам даже мени алып барууга өлө коркту. Эртең күн бирдеме болуп калса эмне болот мына ар депчи. Саламатсыздарбы? Ардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан амандашып атабыз. Биз азыр Токмок шаарында жүрөбүз. Гос регистринин астында турабыз. Бул жерде Мунара деген эжекебиз биздин Ихсан компаниясы аркылуу үй алган болчу. Азыр сиздерге ошол эжекебизди көрсөтүп берели, кандай үй алды, кандай шарттар менен алды. Биз менен болуңуздар. Бул роликти көрөрдүн астына сөзсүз түрдө лайк коюп, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Анан достор, сөзсүз түрдө бул жакта да катталуу деген жери турат, ошол жерде каналга катталыңыздар. Мынакей достор, жогоруда айтып аткан биздин Мунара эжекебиз да жаныбызга келип калды. Саламатсызбы, Мунара эже? Саламатчылык. Биринчиден куттуктайбыз, конушуңуз кут болсун. Рахмат. Анан айта кетсеңиз, эң биринчи эле ушул биздин компания тууралуу, Ихсан тууралуу сиз кайдан угуп калдыңыз? Мен бул Ихсан кооперативин болсо ошол бир подружкаман уккам. Подружкаман угуп, мен буга көп ишене берген эмесмин. Мен подружкамдын үйүнө бир күнү кечинде барып калсам, базардан кийин барсам, жаңы заявка чыктадым, мына же Ихсан кооперативинин бул эмеден YouTube'дан көрдүм деди. Хорошо деп ошол жерден сразу эле чал десек эле Назира өзү чалып калды. Назира экенин биз билген жокпуз да. Анан мен Назираны деп чалып калды. Ошол жерде мен аябай угуп, аябай сүйүнүп, бир ишенбей 2 күндөн Назирага чалдык. Чалсак келиңиздер, келип бияктан да көрүшүп, консультация алып кетиңиздер деди. Болуптур деп бардык, подружкам экөөбүз 2 күндөн бардык го. Барсак Назира бизди жакшынакай кабыл алды. Кирип отуруп консультация алды, бүт баарын түшүндүрдү, документальный бүт. Анан акчабыз даяр болчу, бирок биз көп ишене бербей кайра кетип калдык. Кайра 3 күндөн кийин кайра өзүбүз чалып, жакшынакай бияка келип, Бишкекке подружкам экөөбүз келип, Назирадан дагы жакшы толук маалымат алдык дагы, анан директоруна кирдик. Зам директоруна кирип, андан да толук маалымат алып, ошол жерде мен 50+4 программасы менен контракт түздүм. Ал жерден сразу эле кассага ошол 50% төлөдүк. Анан ошол күнү эле кайра документтерди топтодук. Бизге ошондо кагаз жазып берди, Назира жакшынакай толук маалыматын берип. Ал кагаздарыбызды алып барып, ошол 3 жерден документ топтоп келип, кайра 2 күндөн келип Назирага тапшырдык. Ошол мына 22 ай бат эле өтүп кетти, биз 2 ай деп договор түзгөнбүз 50% менен. Бүгүн 2 айга жетпей эле мына 27-синде 29-унда алмакпыз үйдү. Бүгүн 27-синде бизге ошо үйдү оформление кылып, мына гос регистрде жүрөбүз азыр. Назира ошо юристтер менен келип, документтерин баарын тактап, баарын жакшынакай кылып, бул жерден акчабызды санап бердик. Ошондо мен үйдү бул Токмок шаарынан центрдан алдым, двухкомнатный квартира, $19,000 алдык. Ошо. Ошондо 19,000 жарымын сиз, жарымын биздин компания каржылап берди. Ошондо мен 50%-ын Ихсан кооперативине төлөдүм. Калган акчасын болсо бияктан Ихсан кооперативи бизге кайрып берди, төгүп берди бияктанчы азыр сом менен. Ошондо сиз бизге март айында келдиңизби? Марттын 29-унда келгем. Кайра майдын 29-унда үйлүү болобуз деген. Ага 2 күн жеткен жокпуз. Жакшынакай бүгүн үйүбүздү алып, оформление кылып, жаңы ошо гос регистрден чыгып баратабыз мына, жаңы. Анан ичиңизде кандай толкундоолор болуп атат мынакей? Бүгүн үй алып, үйлүү болуп отурасыз. Чоң кубанычтамын, аябай сүрдөп атабыз, бир чет сүйүнүп атабыз. Назирага да рахмат, ошо бизге ар бир телефонубуздун эмесине WhatsApp'тан жазабыз, по телефону чалабыз. Биздин суроолорубузга толук жооп берип, эч кандай кабак башым дебей, ушуга чейин эмне деген суроолор болду, сомнениялар болду, корккон күндөрүбүз да болду. Мына ошол күн бат эле келди. Буюрса 1 ай 27 күн ичинде үйлүү болуп атабыз. Аябай толкунданам. Ошондой эле Эрмат Камчыбековичке да рахмат. Өзү жаш болсо да ушунун баарын уюштуруп, өзүнүн Кыргызстанда ушу үй жокторго үйлүү кылып, үй барларды дагы үйлөрүн жаңыртып дегендей аябай сонун кылып баарын жакшы кылып атат. Бул мага абдан жакты. Мен да ошол туугандарыма, тааныштарыма ушундай өзүм да консультация берип атам, баргыла, алгыла деп. Мына бул жерден да ушу тааныштарым жолукту. Назира да өзү да толук информация берди бул жерден. Буюрса чоң кубанычтам, чоң рахмат. Силерге да рахмат. Ошол Ихсан кооперативине уюштургандарына баарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бизге ишенип, биз менен иштешүүгө макул болгонуңуз үчүн дагы бир жолу куттуктайбыз. Үйүңүз кут болсун. Анан эжекебиз кандай үй алды экен? 19,500 $200 кандай үй алды болду экен деп кызык болуп аткан болсо сиздерге достор, ал үйдү дагы буюрса көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуздар.
Достор, мынакей биз азыр эжекебиз алган Токмок шаарынын үйүнүн дворунда турабыз. Айтсаңыз, бул үйүңүз кайсыл жерде жайгашкан? Токмоктун кайсыл жеринде? Үйүбүз болсо буюрса район Шамшинская и Дубабискова 122, квартира 65. Ушул жактан биз үй алып атабыз. Буюрса Иксан кооперативинин атынан. Буюрса биздин документ өткөргөнүбүзгө заявка чыгаганыбызга мына буюрса бүгүн 1 ай 27 күн болот. Биз ошо 50% төлөп койгонбуз. 50% ошо Иксан кооперативи бизге төлөп берип атат. Пайызы жок. Таза. Ошо бүгүнкү күнү ошо буйруп, бүгүн ошо документтерди госрегистрге азыр жаңы оформление кылып келдик. Мына эми үйүбүзгө келип атабыз азыр. Бул үйдү негизинен өзүңүз таптыңыз? Бул үйдү ошо өзүбүз издеп жүрүп таптык. Ошо өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй, ошо өзүм каалагандай үйдү алдык. Көңүлүмө жаккан үй табылды буюрса. Ошо үйдө ошо $20,000 ошо $19,200 алдык. Ошо 50% болсо ошо Иксан кооперативине төктүк. Ошондо сиз 10 жылга алдыңызбы же кандай? 5 жылга договор түздүк. 5 жыл. Айына канчадан төлөп калат экенсиз? Айына ошо 14,5 миңден айланып калат го. Погашениясы. Пайызы жок. Үй кайсы көрүп турган 5 этаж экен, бул жерде? Сиздики канчанчы этажда? 4-этаж. Кандай сериядагы үй бул? 105-сериядагы үй. Жаңы үйлөр булар. Мындан 15 жыл мурун курулган үйлөр, жаңы үйлөр да жылуу, аябай жакшы, таза. Ичинде ремонттору бүт кандай болсо ошондой? Ремонттору пока жакшы эле, жашап турсак болот. Пока рас эле. Анан эмики достор, мынакей азыр ичине кирип да көрөбүз. Бул маңдайда турган ушул үйдөн эжекебиз алган. Токмокто квартира жашачыңыз беле? Жок, жер үйүбүз бар. Жер үйүңүз бар, Өзүбүздүн үйүбүз бар, Кудайга шүгүр. Анан муну алып коелу дегенбиз. Негизи Токмок шаарында көп жылдан бери жашайсыз? Көп жыл, 20 жыл болду. 20 жылдан бери Токмок шаарында. 20 жылдан бери Токмокто жашайм. Эмне жумуш кыласыз? Өзүм базарда соода кылам, детский вещь сатам. Буюрса базардагылардын баарына бизди реклама кылат экенсиз. Буюрса. Ошо мени эле күтүп атышат азыр. Ошо сиз ошо үй алсаңыз деп бүт баары тең эле мени күтүп атышат. Анан мен буюрт документти көрсөтүп бүгүн ошо госрегистрге барып, бүгүн документтерди алам, бүгүн оформление кылам десем, баары тең сүйүнүшүп, сен биринчи ал, анан биз эме кылабыз, үй алабыз деп атат. Кээ бири стройматериал, кээ бири машина алабыз деп атышат, автомобиль. Анан мынакей өзүңүз башыңыздан өткөрүп, бүгүн документтерди колго алып отурасыз. Канчалык деңгээлде ишенсе болот экен мынакей бизди сырттан көрүп аткан кишилерге? Бул Иксан кооперативине толук ишендим, толук маалымат берем баарына тең. Ошого ыраазымын. Мына өзүбүздүн кураторубуз Назирага да рахмат. Анан бүгүн документти колубузга алып, оформление кылып, мына үйүбүзгө келип атабыз азыр. Анда үйүңүзгө кирип, андан дагы көрөлү үйдү. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп келели. Жүрүңүз, Назира эже. Бисмилла. Мынакей достор, биз Мунар эжекебиздин үйүнө да кирип келдик. Өзүңүздөр байкагандай эле 2 комнаталуу үй. Бул жак болсо мынакей душ, бул жактагы спальный комната. Сол тарабында киргенден кийин эле бул жак кухня экен, Токмок шаарыбыздын центринде жайгашкан. Бул жак болсо ажаткана, уборный, туалет. Жакшы экен. Кут болсун, дагы бир жолу куттуктайбыз. Эки жагында тең илинген продаю деген жазуулар бар экен. Буюрса. Бул үйдү негизинен эмнесине карап тандадыңыз сиз? Бул үй киргенде эле биринчиден Аврорасы аябай жакшы экен. Экинчиден бул центрде жайгашкан. Центрдин четинде эмес, ортосунда да жакшы. Буякта садиктери чукул, школалар чукул, мэрия чукул, площадка бар. Алар мектептер бүт айланасынын баарында 4 мектеп бар да, кыргыз мектеп, орус мектеби да бар. Садиктер бар, менин өздөрүм ушул садик барышат. Таза подъезддери, районда аябай жакшы да. Ана бул үй негизи өзү жаңы салынган үйлөр, жылуу. Ошо. Жылытуу системалары булар центральный. Центральный.
бул үйдү негизинен канча издедиңиз? Бул үйдү эми ошол Ихсан кооперативине кандай акчаны төлөдүм, ошондон баштап издей баштадык. Биз үйдүчү Риодон карадык, YouTube'дан карадык, телефондон. Анан ушул үй буйруптур буюрса. Көп эле үйлөрдү издедик, көп үйлөр чыкты, арзаны чыкты, кымбаттары чыкты. Анан ошо биз ушул үйдү тандадык, ушул үй жакты бизге өзүбүзгө. Куттуктайбыз дагы бир жолу ушул үйдө ар дайым жакшы күндөрүңүздөр өтүп, небереңиз чоңоюп ушул жерде анан ар дайым ушул үйдө тойлор болуп, жакшылыктар али буйрусын. Рахмат. Ошо дагы бир жолу Назира сага да рахмат айтам. Сага чын ден соолук, узун өмүр, ушундай элдин керене жарап, ушу Ихсан кооперативин дагы өркүндөтүп, дагы өстүрүп, эл керене жарап, Кыргызстандын бүт дүркүрөтүп, жакшынакай үй жокторго үйлүү кылып, баарын ыраазычылыгын угуп, баарын рахматын угуп жакшынакай жүрө бер. Дагы ошондой эле сага иштериңе ийгилик, албан ийгилик. Ушундай коллективдердин атынан дагы коллективдерге да ысык салам айтам баарыңарга. Баарыңарга тең ден соолук. Ушу Ихсан кооперативи канча деген адамдын үйү жокторду үйлүү кылып атат, үйү кичинекейлерди үйлөрүн чоңойтуп берип атат, машинасы жокторду машиналуу кылып атат. Мына үйлөрдө көп кишилер үй куруп ошо тамдарын салып айтышат көбүчү. Мына аяктан дагы мондай строй материалдарына да жардам берип атасыңар, пайызы жок. Ошонун баарын мына ошо угуп алып, элдин баары сүйүнүп атат. Менин бир туугандарым да сүйүнүп атат. Мен досторум, подружкаларым бүт баары деген сиз алыңыз деп мени гана күтүп атышат. Мен алган эми буюрса. Мына Назиранын телефондорун берип атам. Азыр госреестрге бардык, канча киши деген бизди көрүп эме канча киши Назирага уже эмесин берди, визиткасын алды, телефонун алды. Эми ошол менен кошо иштешели, муну үзбөйлү. Муну эми буюрса кутулсак биз дагы эле барабыз. Ихсанга барып, дагы мындан чоң үй алалы деп аракет кылып атабыз. Дагы үй салып калсак, дагы строй материалга дагы барып жардам сурайбыз да. Мына пайыз жок. Мага действительно жакты. Башында көп ишене берген эмесмин. Даже Назирага айтып, директоруна чейин кирип, андан толук маалымат алып эле, сразу эле ишеничке кирип, ишенип анан ошол сразу эле 50% төлөп туруп кетип калдык. Документин 1-2 саатта бүтүрүп келип бердик. Ансы эле мындай көп кыйналган жок, кыйынчылыктар деле жок экен. Ошо мага аябай жакты, өзүм чоң кубанычтамын. Документ чогулткан мен башкача элестеткем да, эми кайта бишектин кайсы эшигине барам депчи. Ошо анан подружкамды көзү эмес, бул жерде подружкам дагы аябай чоң, эми ага да рахматымды билдирип кетем. Ал да жүрүңүз деп мени апарып, дерсине чейин сүйрөп кирип, бас мен ушундай милдетин алып эчитип келдим. Эртеңки күнү мондай болуп калбайбы, гарантия барбы деп көп немелерди, суроолорду берип, ошо суроонун баарын угуп, биз ошол терең ишенип, акчабызды ошо 50% төлөп, 50+4 менен алдык. Мен ошо чоң кубанычтамын, ыраазымын. Ихсан кооперативине чоң ыраазылыгымды билдирем жана Эрмет Камчыбековичке да аябай чоң ыраазылыгымды билдирем. Ушинтип жаш болсо дагы канча элге үйлүү кылып, жайлуу кылып, канча адамды соомуна калып атат. Мисалы үчүн Москвада деген канча деген мигранттар жүрөт, үйү жок, жайы жок, кредит алса төлөй алышпай, аябай кыйналып атышат. Эми ошо алыста жүргөн мигранттарга дагы айтарым, ошо бияктан келип эле Ихсан кооперативинен үй алыңыздар. Аябай жеңил экен, 4% эле экен, эч кандай эмеси, күрөөсү жок экен, пайызы жок экен. Мен ошолорго дагы айта кете турган сөзүм бар, ошолорду айтып алайын. Ошо келиңиздер, үй алыңыздар, барыңыздар тең. Досторум, бир туугандарым, Москвада жүргөн мигранттар келип ушу Ихсан кооперативинен келип терең маалымат алып, ошого кайрылып, жакшынакай менде үйлүү болгула, жайлуу болгула. Мына мен үйүм жок эмес, үйүм бар, дагы үй алып койдук. Бул көп эме кетпейт да, пайыз жок, жакшы эле болуп атпайбы. Мен чоң кубанычтамын. Сизге да чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин мынакей төмөндө кечке эле Назира айымга деп ыраазычылыгын билдирип атты эжекебиз. Сиздерге да аябай кызык болуп аткан болуш керек, ким болуп кетти экен, кандай эже болду экен деп. Мынакей биздин Ихсан компаниябыздын топ менеджери, көптөгөн инсандарыбызга ар дайым өзүнүн кеп кеңештерин айтып, түз туура жолдорду үйрөтүп, Ихсан компаниясы тууралуу маалыматтарды ар дайым күнү түнү дебей берип, кардарларды тейлеп, аларга үйлүү кылып койбостон мынакей оформлениясына чейин келип, үйүнө чейин киргизип, куттуктап кетип аткан Назира айым. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык.
Анан айтсаңыз, ошол Иксанга кантип иштеп калдыңыз? Иксанда иштегениңизге канча жыл болду? Анан бул эжекем сиздин канчанчы кардарыңыз? Иштегенин айтайынбы? Мен негизи Ихсан компаниясы кооперативинин мындай негизделгенинен баштап эле иштеп атам да. 28 сентябрдан бери иштеп атам. Аябай көп адамдарга үй алуусуна себепчи болуп атам. Мен менеджермин. Эң биздин жетекчилерибизге ушуну уюштуруп аткан эң башында турган Акинай Төрөбековнага терең ыраазычылык. Ермат Камчыбековичке биз болсо ошо себепчи болуп атабыз. Мен өзүм сүйүнүп атам. Ар бир келген клиентим баягы биз менен договор түзүп, үй алганга чейин мен аябай ойлонуп жүрөм. Үй алгандан кийин бир башкача өзүңдүн балдарыңды бир үй кылып туруп бөлүп аткандай сезим да. Ошо бүгүн аябай башкача сүйүнүп атам. Бул эме эжеге, Мунар эжеге негизи сиздин жана курбуңузга чоң рахмат. Назгүл эже. Назгүл эже менен сүйлөшүп жүргөм мен негизи. Телефонун бир жерден алып эле сүйлөшүп жүрүп эле Назгүл эже менен бир 2 жума сүйлөшүп жүрүп эле Назгүл эже подружкасын алып келди. Подружкасы Мунар эже экен. Келип анан сүйлөшүп, ошол заявка көрүп коюптур келем. Заявка берип койгон да, алып келем деп. Ошентип эле анан эже аябай коркуп атты башында. Ушундай корккон эжени көргөн эмесмин мен. Көп эле клиенттер бар. Ошо көп эле мен аркылуу көп эле мындай эмелер договор түзгөндөр бар. Ишенип эле, бирок эже да аябай коркуп алатты. Бирок ошого баарын көрсөтүп бердим. 3 жолу келдиңиз го дейм. 3 жолу төгүп кеттим. Улам келип офистен сурап атып, бүт суроолоруна жооп берип атып, күнү түнү өзү айткандай WhatsApp менен сүйлөшүп атып эже мына. Сизге да чоң рахмат. Бизге ошо ыраазычылык билдиребиз, сизге да бизге ишенип, ушинтип биз менен келишим түздүңүз. Үйүңүз ак жолтоо үй болсун эже. Ушунчалык ишенбей 2-3 күндөп ойлонгонуңуздун себеби эмнеде болду? Же болбосо ушундай буга чейин алданып калдыңыз беле? Мен буга чейин ошол Five Ins деп ушундай эме ачылып пирамида деп, мен да бул да пирамидабы деп аябай корктум да. Анан ошондон бир тук акчамды жетирбегем да. Ошондон күйүп калгам чынында. Анан бул может эртең күнү банкрот болуп жабылып калса кандай болот деп мен ошол суроо тууп эме кылып эжеге кимге Назирага суроо бергем да. Буну мен да бердим, муну подружкам да берди. Подружкам даже мен алып барбап өлө коркту. Эртең күнү бирдеме болуп калса эмне болот мына жерде депчи. Мына подружкам. Саламатсызбы? Атыңыз? Атым Назгүл. Назгүл айым, ушул Мунар эжени биздин компанияга чейин сүйрөп алып келип, басыңыз жүрүңүз деп алып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мынакей сиздин артыңыздан сиз да себепчи болуп, Назира айым да себепчи болуп, мынакей бүгүн жаркыраган сонун үйлүү болуп турат. Анан сизге да ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин компанияны сиз өзүңүз негизи кайдан угуп калдыңыз? Кантип келип калдыңыздар подружкаңыздар менен? Бул мындай болду да, мен эми азыр технологиянын өнүккөн маалыда баары эле баягы интернет желелерин колдонсо керек. Facebook'тун такай активдүү колдонуучусумун да. Бир күн окуп атсам эле пайызсыз үй деп окуп калдым да, көрүп окуп калдым. Анан карап отуруп анан подружкам как раз үй алам деп аткан болчу, бирок чоң суммада кредит алган да. Эсептеп көрсөк 750 000 сом кошуп бермек 5 жыл ичинде. Анан бул чоң сумма, мунун кереги жок деп эле аткан болчубуз. Бирок болбой эле алган да. Анан ушуну окуп калып эле заявка берип койгом. Эртеси күнү 1-2 күндөн кийин бизге Назира айым байланышка чыкты. Анан чыгып мен айтып атпаймынбы ушундай үй алат эле деп, анан как раз биздин үйгө подружкам келгенде сүйлөшүп калдык. Анан сүйлөшүп көргүлөчү деп телефон берип сүйлөштүрдүм. Анан 1-2 жолу офиске барып шарттарын көрдүк, өзүбүз көзүбүз менен көрүп, бул серьезный эле компания экен, бере берели деп макул болуп, анан акчасын төктүк да. Бирок акчасын төгүп алып мен абдан сарсанаа болдум да, өзүм аябай санаган эмекемин да. Подружкам 10 жолу сарсанаа болсо, мен 35-40 жолу сарсанаа болдум окшойт да. Күндө кечинде Кудайдан тиленип жатам да, о Кудай, ушу үй алып калса экен, ушу акча төккөн акча бир жакка мындай бөөдө кетип калбаса экен деп жака. Буга деле жолдошум күбө да, күбөнүк айтам, точно үй алабыя дейм десем неме дейт, эми ичинде Кудай ыйманы толгон адамдар экен, алат буюрса да өзү абдан сабырдуу адам да. Буга чейин болсо көп эмелерге, пирамидаларга катышып эле акчасын жедирип келген буга чейинчи. Ага да кой десек болбой эле жазылып алчу да. Кечинде үйүнө барып да, бир жолкусунда эң акыркысында Five Ins'теги эметтиңиз, анан эң акыркысында үйүнө барып да кошулбаңыз, антпеңиз, минтпеңиз деп неметсек болбой жазылып алат да. Анан мында действительно мен сарсанаа болдум да. Анан азыр деле жанарак отуруп Facebook'тан негативтерди окуп калдым да. Ой, бул лохотрон, анан мынча процент, тигинче процент депчи. Анан жалпы мындай кыргыз элине айтып кетмекмин да. Бул эч кандай лохотрон эмес. Жазып койдум. Эч кандай лохотрон эмес. Мына бүгүн Кудай буюрса үй алып атабыз депчи.
анан учурдан пайдаланып ошо Ихсан кооперативин түптөгөн Акинай Төрөбековнага ыраазычылык айтабыз. Бизге үй алганга көмөкчү болуп аткан Айзира айымга рахмат айтабыз. Ар дайым ишиңиздерди ийгилик коштоп жүрсүн. Ушинтип көп адамдарга кубаныч тартуулап жүрө бериңиздер. Ушу жалпы эмгек жамаатына ыраазычылык айтабыз. Ал эми сизди болсо алган ак өргөңүз кут болсун, ушул үйдөн тойлор эле болуп турсун дейм. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Жолдошубузду да ээрчитип келдик да, мояктı көрчү пайыз дейт, ал эмне болгон пайыз, каяктан келген пайыз деп биз түшүнбөй койдук да. Негизи дин жолунда пайыз деген сөз арам деп айтылат го. Десек, ал көрсө 4% эч кандай пайыз эмес эле, ушул жакта эмгектенген кызматкерлердин айлык акысы, офистин арендасы, ушундай чыгымдарга кете турган акча экен. Ооба достор, мисалы сиздер деле бир жерде жумуш иштейсиздер, ал жерден сиздер кызмат акы аласыздар сөзсүз түрдө. Ошондой эле биз дагы бул 4% деген бул биздин кызмат акыбыз. Ошондой эле. Ал жерде эч кандай пайызы жок. Анан сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан айтсаңыз, ушул кооперативге келердин астында да башка банктарды атасыз, тиги пирамидада атасыз, дагы башка нерселерди салыштырып көрдүңүздөрбү биз менен? Канчалык пайыз деңгээлде айырма болот экен? Абдан эле айырмада, мисалы $17,000 кредит алдыңыз билесиз, $17,000 кредит алса 5 жыл ичинде 750 000 сом кош бермек да. Бул уже миллион сомдон көп, жарым миллиондон көп, миллиондон азыраак болуп атат да. Эми аны деле иштеш үчүн көп эмгек талап кылынат. Анан бул жерде 4% деген почти мындай эме пайызы жок дегенге эле баары бар да. Бул халал деп мындай. 19 миңдин 4% канча төлөдүңүз Ихсандын кызмат акысы ошондо? 68 000. 5 жылга 68 ал бир ошо пайызга кирбейт экен, кооперативге кирбейт экен ошо. Анан ошо болгону. Анан таза бияктан бүгүн ошо $19,200 ошо хозяин санап бердик. Бул жерден эми ай сайын погашение төксөк, мындай эч кандай пайыз жок эле, ошо накты алган акчасы төлөп турат экенбиз. 5 жылга бөлүп коюп эле пайызы жок төлөп берет экен да. Бул жердин шарты абдан жакшы. Мындай бул заманда бир туганга ата балага кыла албай турган жардам берип атканда мен абдан ыраазымын да. Мен өзүм үй алганда толкунданып атам да, себеп мен себепчи болуп калдым да. Буга чейинки тарткан сарсаранын баары мындай момент учуп кетти десем болот да. Буюрса. Урматтуу биздин эки немебиз, мисалы биз чай ичип жүргөн үй бүлөлөрдөнбүз да, 4 үй бүлөбүз да. Ал да экөө камданып атат да. Бирөөсү болсо миреже барып өткөндө тигин төгүп кетпеди, бирөөсү алды. Анан да бирөөсү ойлонуп атат. Анан үй алса, анан биз да барып алабыз деп атышкан да. Эми мындай смело элдин баарына мынтип предлагать эте алабыз да, мынтип сунуштапчы. Мынакей алдык, өзүбүз күбө болдук, өзүбүз үй алып отурабыз депчи. Мындай клиент болду да. Ипотекага кетип бараткан жеринен биз жакшы жакка алып келдик да. Назгүлэженин артынан анан мен ипотека менен кооперативдин айырмасын эсептеп, бир-бирден чыгарып берип, канча разница экенин көрсөтүп, анан 3 күндүн ичинде кетип калмак да. Ала турган үйлөрдүн баары даяр болчу да. Бул үйдү алабыз деп чуктап койгон болчу да. Анан менин көзүмө жана кош бере турган 750 000 сом аябай мындай ошол эле көрүнүп туруп алды да. Анан жок дегенде теңин төгүп салыңыз банкка, теңин бияка төгүңүз деп үндөдүм да. Жок дегенде теңин пайызы жок төлөп бересиз, ошол сизге жеңилирээк болот депчи. Анан Кудай буйрса баары жакшы болду, окшойт, жакшы бүтү аягы. Мынакей ушундай жакшынакай үйлөрдү сиздер да алгыңыздар келсе сөзсүз түрдө биз менен байланышыңыздар. Биздин байланыш номерлери 0700 005151 0778 005151. Жана дагы сиздерге толугураак маалыматты мынакей Назира айым өзү берет. Ар дайым келсеңиздер болот. Анан Назира айым өзүңүздүн жеке номериңизди айта кетсеңиз болот, сиздерге да чалып байланышсын. 0705 22 96 49 0779 22 96 49 эки номеримде тең WhatsApp бар. Достор, өзүңүздөр уктуңуздар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар, кандай үй, кайсыл жерден, кандай жолдор менен алса болот. Бизге тартынбай уялбай эле кайрыла бериңиздер. Ихсан, сиздин кыялыңызга чогуу жетели. Достор, Чынар эжекебиз бүгүн үй алып, кубанычы койнуп атпай турган учуру. Чоң рахмат. Билбейм, аябай толкунданып атам, башында ишенген эмесмин, чын эле. Өзүмдүн косягым кетип, косяк болуп калып, үй таба албай калып, анан бүгүн бир күн задержка болуп калды. 25 күнү үй алып берди. Вообще-то Ихсан 20 күнү чалган да, үй таптыңарбы, оценка кылабыз